бүгүнкү биздин студиябызда өзгөчө адамдар отурушат жана биздин деги эле өлкөбүзгө чоң салым кошкон биздин жарандарыбыздын бири деп айта кетейин. Бүгүнкү биздин студиябызда Артур Бакиров, Кыргызстандын укуктук клиникалардын ассоциациясынын президенти жана Жанболот кызы Айкөкүл Вайын Антоновго окуу тарбия комплексинин 10-классынын окуучусу жана биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, эмне себептен бүгүнкү биздин студиябызда дал ушул инсандар отурат. Кыргызстанда мектеп окуучулардын арасында учурда зомбулукту актаба деген конкурс өтүп жатат жана сиздердин уюштуруучу катары Артур мырза сизсиз. Жана биринчи кезекте кутмантаңыздар менен өз убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келип учурда бардык суроолорго жооп бересиздер деген үмүттөмүн. Жана биздин телекөрүүчүлөр ойлоп калышы мүмкүн, эмне себептен таң эртең менен туруп зомбулукту актаба деген сөздөр угуп жатат деп. Бирок биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бул биздин азыркы учурда маектеги маалыматыбыз аябай пайдалуу болмок сөзсүз түрдө, дагы өзгөчө натыйжаларды алып келет. Жана биринчи кезекте телекөрүүчүлөр түшүнүү үчүн кайсыл конкурс тууралуу талкуулап жатышат жана эмне себептен бул коноктор келди деген суроого узатуу үчүн келиңиздер, Артур мырза бизге өзгөчө маалымат берип коюңузчу. Рахмат, биринчиден сиздерге терең ыраазычылык, студияга чакырганыңыздарга. Бүгүнкү күндө деги эле могул акыркы 2 жылдын ичинде пандемияга байланыштуу жаштарыбыз, мектеп окуучулары эл көбүнчөсү эле онлайн режимде өтүп калдык, үйдө отуруп калдык. Ошондон улам ушул жаштардын арасында ушундай бир позитивдүү конкурстарды жөн эле жана математика, кыргыз тили, орус тилдеринде эмес, андан тышкары дагы укуктук тараптан ошол канчалык деңгээлде жаштар мыйзамдарды бүгүнкү күндө билет, ошол тармактан ушундай бир конкурс уюштурайлы деп, республикалык конкурс уюштурайлы деп. Анан Кыргызстан боюнча Билим берүү жана илим министри менен биргеликте баштадык. Биз инициатива көтөрүп, идея көтөрсөк, биздин тиешелүү ошол билим министрлиги дагы колдоп, бүгүнкү күндө аябай окуучулар арасында керектүү нерсе экен деп, аябай кызыктуу жерине келди. Бүгүнкү күндө уже азыр областтык эtaптар өтүп атат. Чын-чынына келгенде 500дөн ашык заявка катталган эле. Алардын ичинен анан жана толук кандуу шарт аткаргандары 300дөн ашык команда болду. Азыр бүгүнкү күндө ошол областтар арасында конкурс жүрүп атат да. Негизинен эле бул конкурстун өзү бирден бир дагы максаты ошол жаштардын арасында зордук зомбулукка каршы алдын алуу максатында жана мыйзамдарды жеткирүү максатында өткөрүп жатабыз. Жана бул конкурстун алкагында кандай талаптар бар? Балким видео ролик тартуу керек же жөн гана мындайча айтканда эссе же жазуу түрүндө дагы кандай ушундай материалдарды жасоо керек? Катышуучу катары Айкөкүлдөн сурасак болот. Сиздин ушул тажрыйбаңызда кандайларды эмнени аткардыңыз жана деги эле ушул конкурстун талаптары тууралуу Айкөкүл? Негизи бул конкурстун талаптарында ар бир командада 3 адам болуш керек, 3 катышуучу, же болбосо 2 кыз, 1 бала, же болбосо 2 бала, 1 кыз. Бул конкурстун негизи республика боюнча конкурс болуп саналат экен. Андан тышкары бул конкурска тартуу үчүн бир мындай жашоодон алынган видео, 2 мүнөттүк видео болуш керек. Чыныгы жашоодон алынган видео. Жана команда менен иштөө дедиңиздер, үчөөңүздөр чогуу бир ролик тартасыңдар, мындайча айтканда жакшы. Жана кызык болуп жатат. Сиздер бул мындайча айтканда конкурска катышууда өзгөчө эмнеси менен кызыктырды жана сизге учурда кандай тажрыйба алып келип жатат Айкөкүл? Биринчиден бул конкурс өтө мындай керектүү конкурс деп санасам болот. Анткени биз көптөгөн бул жерден маалыматтарды алабыз биздин турмушубузга, келечегибизге. Экинчиден болсо бул биз адамдар менен чогуу аралашып, өзүбүздү мындай сценада алып жүргөнгө көп тажрыйба алып келет. Ошо. Жана уюштуруучу катары пайдасы тууралуу айта кетиңизчи Артур мырза. Албетте адамдын чыгармачылыгына деп айта кетти, Айкөкүл ачууга өз-өзүн мындайча айтканда кандай ышыкка ээ экендигине билүүгө жакшы экен. Ушул эле укуктук багытында, юридикалык багытында кандай пайдаларды алып келет? Бул биз уже баштаганыбызга 2 айдын
чукул болуп калды. 2 айдын ичинде жанагы ар бир командалар менен, ар бир катышуучулар менен биз алдын ала окууларды өткөрдүк мыйзам жаатында. Кайсыл мыйзамдар менен бүгүнкү күндө каралат, жөнгө салынат, эгерде андай мындай кылмыштар боло турган болсо кандай жоопко тартылат, ошол сыяктуу мындайча айтканда ошол 1000 чукул балдар бизде онлайн режиминде окуудан өтүштү. Андан тышкары могул өзүнүн конкурстун негизги максаты ошол балдарды ушундай бир укуктук талаага активдештирүү болчу да. Анан видеороликтер тартуу бул бир этабы болсо, чын-чынына келгенде андан тышкары булар социалдык изилдөө, социалдык опросторду жүргүзүштү өздөрүнүн классташтар арасында, айыл жергесинде, тууган уруун арасында бүгүнкү күндө укуктук жааттан канчалык деңгээлде ошол айлана чөйрөсү маалыматы бар. Бул өтө маанилүү нерсе, анткени деген биз ошол укуктук мамлекетти түзүүдө бирден бир билишибиз керек, статистикада канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө жарандар мыйзамдарды жакшы билишип, анан ошону канчалык деңгээлде пайдаланышат, бул өтө чоң мааниге ээ да. Андан тышкары дагы бир позитивдүү жактары ошол окуучулар, катышуучулар конкурска катышып жатып, онлайн режимдеги жанагындай бир программаларды үйрөнүштү. Бул деген ошол эле Zoom менен колдонуп, Zoom менен конференцияларды өткөрүп, Zoom'дун ичинде конкурс ошондо толугу менен онлайн режимде өтөт. Полный толугу менен баштан аяк онлайн режимде өтүп атат. Андан тышкары жанагы дагы бир эме Zoom'дан башка дагы көптөгөн программалар бар экен онлайн режимде. Аларды дагы окуучулар өздөрү айтып атат, биз буга чейин булар менен колдонгон эмеспиз, азыр колдонуп үйрөнүп калдык деп. Бул да болсо ошол балдардын именно ушул IT технология жагында бир аз болсо дагы өздөрүнүн багажын мындайча айтканда чоңойтуп алды десек. Билимин да кеңейтет десек болот. Жана айта кетиңизчи, албетте Айкөкүл айта кетти, биз ар кандай роликтерди тартышыбыз керек, жана албетте ушул укук багытында болуш керек. Жана буга чейин булар ар кандай ошондой темаларды, ушул багытта темаларды тандоодо кандайдыр бир үйрөтүү болобу? Балким окуучулар, менин оюмча көпчүлүк окуучулар ушул эле юридикалык мыйзамды окууда башкача түшүнүп калуу ыктымал. Жана ушул мыйзамды туура кабыл алууга, туура багытка көргөзүүгө, ушундай жеткирүүгө аларга кандайдыр бир мындайча айтканда сабактар өткөзүлөбү? Рахмат, албетте биз буга чейин бул конкурсту студенттер арасында өткөргөнбүз, юридикалык факультеттин арасында, жогорку жерлердин арасында. Ошол катышкан студенттерди 30га чукул студент бүгүнкү күндө ошол мектеп окуучулары менен уюштуруп аткан конкурста алар бизде ыктыярчы болуп иштеп атышат. Ыктыярчы дегенибиз ошол өздөрү басып өткөн жолун буларга түшүндүрүп, жол көрсөтүп алдын ала, андан тышкары сөзсүз түрдө ошол колдонуп жаткан мыйзамдардын, булар изилдеген мыйзамдардын бардыгын окуучуларга өздөрүнө ар бир област кылып, регион кылып бөлүп бергенбиз, ыктыярчыларды ошолор менен иш алып барып атат да. И андан тышкары бирден бир талап ошол иштеп чыккан видеороликтерин биздин атайын YouTube канал ачылган, ошол укуктук жааттан. Ошол YouTube каналда өздөрүнүн тааныштарына, окуучуларга, жаштарга жеткирүү максатында канчалык деңгээлде просмотр көргөзүү болду, кандай болду, ошолордун бардыгын критерийлерин мындайча айтканда баалап койгонбуз. Ошонун негизинде анан финалга республикалык этапка өтүшөт да, жеңүүчүлөр. Ар бир областтан 2ден команда өтсө, Кудай буйруса, ошол 8-inde деп атабыз, 8-апрелде уже республикалык этапта 16 команда жеңүүчүлөр, областтын жеңүүчүлөрү катышат дейбиз. Анан дагы бирден бир нерсе эми баары бир калайбызбы, жаштар болгондон кийин бир аз кызыктуу нерселерди кылышыбыз керек. Ал үстүндө ошол биздин эл аралык өнөктөштөр жардам берип, USAID Айдуло деген программа бар, эми доверие суду, мындайча айтканда сотторго ишеним деген. Ошолор 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга, андан тышкары катышуучуларга бизге мындайча айтканда белектерди коюп берди да. 1-чи местага, 1-чи орунга ар бир ошол катышкан окуучуга бирден ноутбук, 3 ноутбук, 2-чи орунга телефондор жана смартфондор, анан 3-чүгө планшет, андан тышкары дагы башка ошондой болуп кеткен да. Эми бул мындайча айтканда мотивация сыягында мындайча бир аз болсо да стимулдаштыруу максатында уюштуруп жатабыз.
Эмесе биз өз эфирибизди улантуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Артур Бакиров, Кыргызстандын юридикалык клиникалар ассоциациясынын президенти жана зомбулукту актабы аттуу конкурсунун уюштуруучусу жана биздин чырайлуу бул жакта да кызыбыз отурат. Жанболот кызы Айкөкүл Баян Антонов окуу тарбия комплексинин 10-классынын окуучусу. Жана Айкөкүлгө биринчиден суроо узаткым келип жатат. Зомбулукту актабы деген конкурс тууралуу албетте бул биринчи кезекте өзгөчө дагы жана пайдалуу натыйжаларды алып келет экен. Жагы сен айткандай шыктарды да ачат экен. Айкөкүл, айта кетчи, сенин мындайча айтканда тажрыйбаңда ошол практика багытында кайсы теманы талкуулайлы дедиңиздер жана видео тартуу учурунда мындайча айтканда командаңыздар менен чогулдуңуздар жана ар бир ушул адамдын өз-өзүнчө идеясы бар дегендей. Ошондуктан ушул процесстин, ушул жүрүштүн мындайча айтканда деги эле иштин айтып бериңиздерчи, кандай болуп өттү? Кайсыл теманы тандадыңыздар? Биз аялдарга каршы зордук зомбулукту тандадык. Азыркы учурда бул өтө глобалдуу тема болуп саналат. Негизинен бул биз 3 катышуу бар бир топто. Ар бирөөбүздүн ою биз үчүн эң маанилүү, ошондуктан бири-бирибизди сыйлап, ар бирөөнүн оюн угууга аракет кылдык. Анан негизинен бул бир видеону тартыш үчүн 2 мүнөт кетет. 2 мүнөттүк видео бөлүнүп берилет. Ошол 2 мүнөттүк видеодо биз кандайдыр бир же болбосо өзүнчө видео тартышыбыз керек, кандайдыр бир. Экинчиси болсо бул жашоодон алынган бир ошо катышуучуну табышыбыз керек да, зордук зомбулукка кабылган аялды. Биз негизинен бул зордук зомбулукка кабылган аялды табуу өтө кыйын болду. Анан биз акыры таптык көп убакыттан кийин. Азыркы учурда эже Турцияда жашайт. Анын жашоосу өтө татаал болгон экен. Башынан көп кыйынчылыктарды өткөрүп, күйөөсү ичкилик менен ичип, 2 баласын калтырып кеткен экен. Андан кийин болсо азыркы учурда ал эже азыр Турцияда, баары жакшы. Ошол эженин өмүр баянын тартканбыз видео ролик катары. Өмүр баянын башка мындайча айтканда кишини алып, эгерде ал Турцияда болсо, бул жака келүүгө мүмкүнчүлүк жок болгондуктан кийин. Негизинен ал 2 мүнөттүк видеого өзүнүн өмүр баянын бардыгын кошуп коюу өтө кыйын болду. Ошондуктан кыскача керектүү маалыматтарды алып видеого коштук. Эмесе Артур мырза, эгерде учурда биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында дал ушундай окуучулар бар болсо, азыркы учурда катышууга алардын мүмкүнчүлүгү барбы же убакыт бүтүп калдыбы? Тилекке каршы бүгүнкү күндө уже областтык этаптар болуп атат. Бүгүнкү күндө уже бул конкурска катыша алышпайт. Албетте бул конкурсту мындан дагы биз өнүктүрүүгө бүт далалат күчүбүздү жумшайбыз. Кийинки жылы катышса болот. Андан тышкары бизде ай сайын бир убактылар сайын ушундай укуктук конкурстар болуп турат. Студенттер арасында, окуучулар арасында, жарандар арасында ошол конкурстарга, башка конкурстарыбызга дагы катышып турса болот. Дал ушул маалыматтарды биздин телекөрүүчүлөр кайсыл жактан таба алышат? Балким интернет тармагында же сиздерге кайрылса болот? Бизге деле кайрылса болот, биздин интернет сайтыбызга деле кайрылса болот. Анан учурдан пайдаланып, ошол деги эле биздин ассоциация бул негизги акыркы ушул 3-4 жылдагы биздин иш жумушубуз ушул элдин укуктук жааттан аң сезимин жогорулатуу жаатында иш алып барып атабыз да. Анан бирден бир биз социалдык изилдөө жүргүздүк, маектешүүлөрдү жүргүздүк. Көпчүлүк учурда ошол биздин айыл жергесиндеги жарандарга мыйзамдар аябай татаал, көпчүлүк учурда түшүнбөй калышат экен. Ошондон улам биз жыйынтык чыгарып, бүгүнкү күндө ошол студенттердин жардамы менен, жаш юристтердин жардамы менен жергиликтүү калкка ар тараптуу укуктук маселелер боюнча мындай бир жөнөкөйлөтүлгөн тилде, сүрөттөрү менен ушундай кылып бир жеткиргенде аракет жасап атабыз. Буну сиздерге ар бир үй бүлө жаатында, мына мурас укуктар жаатында, социалдык камсыздоо жана башка ушулдай сыяктуу, андан тышкары ушул региондогу биздин жарандарга көп жанагындай көп суроолор болот. Түшүнбөгөн, мисалы үчүн ошолорго часто задаваемый вопрос деп коет, ошолорго укуктук жааттан орусча, кыргызча жасап, ошол иш алып барабыз. Булардын баардыгын сиздерге дагы бирден экземплярын ала келдик. Сиздердин студияңыздарга, сиздерге дагы ушул жерде мүмкүнчүлүк болгон бош убактыңыздар болуп калса, сөзсүз түрдө укуктук жааттан өзүңүздөрдүн дагы маалыматыңыздарды жогорулатып алсаңыздар болот.
Чоң рахмат. Жана биздин телекөрүүчүлөргө дагы азыр мен көргөзгүм келип жатат. Окуучулар албетте буга чейин кайталагандай эле мыйзамдарды жана кантип ошол эле укуктук өз кандай мендеги эле мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөрүң бар деген суроого жоопторду тапкыңыздар келсе, албетте дал ушундай кыскача кичинекей бизде китептерди да чыгарып турсуздар. Укуктук аймак деп аталат экен, азыр байкай аласыздар. Жана жөнөкөй тил менен жазылган экен. Бул жакта ар кандай комикстен алынгандан ындай биздин баатырларыбыз менен чогуу жана сиздер дагы дал ушундай китептерге ээ болгуңуздар келсе, Артур мырзага да кайрылсаңыздар болот. Алдыда кайсыл жака, кайсыл сайттан кайрылыш керек дегенди айтып беребиз, баарын толугу менен. Жана менин оюмча бул эң сонун нерселердин бири, анткени албетте ар бир эле киши чыныгында эле баарын толук түшүнө албаса, ушул китеп жардам менен бардыгын биле алат экен. Эмесе биз эфирибизди улантуудабыз жана буга чейин биринчи бөлүгүбүздө сурообузду узатканбыз жана биздин сиздердин билдирүүңүздөргө өтөлү. Бирок ага чейин биз эскертип кетели. Бүгүн 2 апрель күнү эл аралык балдар китебинин күнү. Ошол себептен сиздерге дүйнөдөгү эң кымбат заманбап китептеринин бири тууралуу суроо узатканбыз жана кыскача маалымат дагы берип кеткенбиз. Жардам катары келиңиздер, билдирүүңүздөргө өтүүгө убакыт келди. 94-96 номуру менен аяктаган абонент Куран китеби деп жазып кеттир. Тилекке каршы бул жооп туура эмес. Учурда биз балдар китеби тууралуу талкуулап жатабыз. 5810 номуру менен аяктаган абонент бул алиппе деп эле жөнөкөй сөз менен жазып коюптур. Жок, бизге толугу менен албетте заманбап болгондуктан кийин, дүйнө жүзүндөгү эң кымбат болгондуктан кийин толугу менен жазыңыздар. 0004 номуру менен аяктаган абонент Леонардо да Винчи автору Лестерский кодекс китеби деп жазып кеттир. Бул дагы жооп тилекке каршы туура эмес болуп калды. Кийинки биздин билдирүүлөрүбүз 1101 номуру менен аяктаган абонент Гарри Поттер китебиго менимче деп жазып кеттир. Бизге толугу менен бул жазуучунун аты жөнүн жана кайсыл китеп экендигин толугу менен жазыңыздар. Анткени жооп толугу менен болбой калды. Кийинки биздин билдирүүбүзгө өтөлү. 4286 номуру менен аяктаган абонент жазыптыр. Балдар китеби боюнча эл аралык кеңеш жана Джоан Роллинг сказки Барда Бидля. 4286 номуру менен аяктаган абонентти биз куттуктайбыз. Чындыгында эле дүйнөдөгү эң кымбат заманбап китептеринин бири Бард Бидлдин жомоктору жана анын автору, жазуучусу Джоан Роллинг болуп саналат. Бул китеп балдар катарында көптөгөн окурмандардын мындайча айтканда жүрөктөрүн багындырган. Анткени Роллинг бул китептердин колу менен жазылган 7 түп нускасын жараткан жана китеп $3,098,000 сатылган. Дана биздин деги эле эфирибиздин экинчи бөлүгүбүз кичинекей досторубуздар менен байланыштуу болуп калгандан кийин интервьюдагы топ келишип калды деп айта аламын. Буга чейин дагы сиздер көргөзүп кеттиңиздер. Артур мырза өзгөчө сиздер дагы балдарга арналган, окуучуларга арналган укуктук аймак мындайча айтканда пайдалуу китебин дагы жаратышат экен. Эгерде сиздер дагы буга чейин айтып кеткендей эле дал ушул китептерге ээ болгуңуздар келсе, кайсыл сайтка кайрылуу керек? Анда биздин сайтка, ассоциациянын сайтына www.ilc.kg же болбосо укуктук аймак хэштегтерди кирише турган болсо, сөзсүз түрдө биз соц тармактарында, интернет түйүндөрүндө бардык жерде илгенбиз. Бизди оңой эле таба алышып, бат эле табылса болот. Жана сиз дагы өздүк баракчаларыңыз бар, кайрылса болобу телекөрүүчүлөр? Социалдык тармактарда бардык азыр социалдык тармактарга өтүп кетишпедиби? Мен өзүм дагы социалдыкта баракчаларым бар, ал жака да кайрылса сөзсүз түрдө с удовольствием дегендей мындайча айтканда байланышка чыгабыз жана жеткирип беребиз. Жана азыркы учурда Айкүкүл менен маек кургум келип жатат. Айкүкүл өзүң тууралуу маалымат берип кетчи. Кайсыл жакта окуйсуң? Ким болгуң келет келечекте? Жана деги эле сага окшош ушундай балдарга, ушундай конкурстарга катышууга кеңеш бересиңби? Менин атым Жамболот кызы Айкүкүл, Вайн Антоновка окуу тарбия комплекс гимназиясынын 10-В классынын окуучусумун.
Өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен түзүү менен жана жеңил атлетика менен алектенем. Ошондой эле мен тоолорго чыкканды жакшы көрөм. Кыргызстандын тоолорун өтө жакшы көрөм, барктайм. Ошондой эле келечекте азыркы учурда план коюп жатам. Негизи көбүнчө туризм жакка жакынмын. Тоолор, туризм жакка. Кеңешим берип кетсем, жөн эле убактыңарды өткөрбөстөн соц тармактарда көп китептерди окугула, өзүңөрдүн аң сезимиңерди өстүргүлө, көптөгөн ушундай конкурстарга катышып, эл арасында жүрүп, өзүңөрдү активдүү алып жүргөнгө аракет кылгыла. Жакшы, чоң рахмат Айкөкүл. Жана Артур мырза, айта кетиңизчи, жаштар тууралуу учурда сүйлөшүп жаткандан кийин кичинекей анализ катары жаштар өз укуктарын канчалык деңгээлде билет ушу кыргыз элиндеги? Сиздер дагы айта кеттиңиз, буга чейин биз дагы өзгөчө блиц опросторду, өзгөчө ушундай анализдерди дагы жүргүзөт экенсиздер. Кыргыз элиндеги ушу жаш балдардын укуктарын канчалык деңгээлде билишет? Биз акыркы 2-3 жылдын ичиндеги изилдөөлөргө, өзүнүн жеке изилдөөлөргө таяна турган болсок, укуктар менен пайдалангандары жана укуктарды билгени бир 20%–30%дан ашпайт да, тилекке каршы. 100%дан да 30%дан ашпайт. Демек, биздин жаштарды значит ошол укту талаага кызыктыруу аркылуу тартышыбыз керек да. Ошон үчүн биз байма-бай региондор менен ушундай конкурстарды уюштуруп, мындайча айтканда, азыркы бүгүнкү мезгил талабындагы инновационный подходдор менен жеңилдетилген мындай бир башкача шарттар менен чыгууну туура көрүп жатабыз. Деги эле юрист болобу, жөнөкөй жаран болобу, экономист болобу, кайсы гана тармактын кесибинин ээси болбосун, биздин жарандар хотя бы жанагындай мындайча айтканда базовый өзүнүн жаран катары укуктарын жана милдеттерин билүү абзел. Ошол эле учурда бирок аша чаап кетпеш керек. Менин мондай укуктарым бар, бирок ошол эле учурда өзүнүн милдеттери жөнүндө дагы унутпаш керек деп эсептейм. Ар бир жарандын дагы мыйзам астында толук кандуу милдеттери дагы жазылган. Эфирибизди улантуудабыз, жана бүгүн укуктар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Жана деги эле Артур мырза, сизге биринчиден суроо узаткым келип жатат. Эмне себептен жаш балдар деген суроо. Анткени биздин Кыргызстан өлкөсүндө жаш балдар гана эмес, башка чоң адамдар деле өз укуктарын толугу менен биле беришпейт. Жана эмне себептен жаш балдар болуп калды? Катышууларды айтып атасыздарбы? Биринчиден бүгүнкү күндөгү ошол жаштарды көрүп, ошол эле кылган, мына Айкөкүл айтып өтпөдү, видеороликтерди таткандары мен көрүп отуруп, айрым видеолорду көз жашсыз көрө албайсың. Ушунчалык бир таланттуу аткарышкан, ушунчалык креативдүү, ушунчалык инновационный подходдор менен кылышкан. Мен мындайча айтканда бүгүнкү күндөгү жаш муундарга, ошол досторубузга, ийне карындаштарыма аябай терең ыраазымын. Бул жерде балким деги эле ушундай замандын талабы болуп калдыбы, ушунчалык бир жакшы нукта, аябай прогрессивдүү өнүгүү болуп атат өз ара ичиндечи, жаштардын ичинде. И буларды жакшы, мындай бир жакшы госпрограммалар болсо, жакшы бир эмелер болсо, ошол жакка багыттап койсо, ошол энергияны менимче өтө чоң, өтө зор күч деп эсептейм. Андан тышкары бирден бир ушул жаштар деген эмес, булар бүгүнкү күндө мындайча айтканда анча-мынча жанагындай болбогон стереотиптерден алысыраак да. Мисалы үчүн кийинкилерге айтсаң, ай койгулачы, каяктагы нерсени баштадыңар, бул жөн эле өзүңүздүн тиргилигиңизди кылайлычы дейт. Ай, сизге укуңузду билишиңиз керек. Ошол укуңузду билсеңиз, ошол эле пособияны алганда, пенсияңызды алганда, балким сизге ошол көбүрөөк билиш керек десең, анан кызыгып баштайт да. Мисалы үчүн ошол эле сыяктуу жаштар буларга түшүндүрсөң бат кабыл алат, бирок ошол эле учурда кийин колдонуп кеткенде мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан тышкары үйүндө ата-энесине, эже-агайларына же болбосо башкаларга дагы ошол маалыматты жеткиргенге аябай жакшы мүмкүнчүлүк да, мындайча айтканда көпүрө сыяктуу. Мисал катары Айкөкүлдү алсак, Айкөкүл, сенин тажрыйбаңда болдубу? Чоң эле ушул кишилерди укукту туура эмес колдонуп жатасыздар, жок, бул багытта эмес, бул багытта иштөө керек деген учурлар? Ооба, сөзсүз түрдө. Негизи будан тышкары дагы мен көп мындай тренинговый клубтарда, организацияларга катышам, ушундай темалар боюнча. Ал жактан дагы бизге көп нерселерди үйрөтөт ушул укук боюнча. Анан өзүмдүн классташтарыма өзүм алган тажрыйбаларды айтам дайыма. Бөлүшөбүз чоң. Эң сонун. Жана алдыдагы пландар менен бөлүшүп кеттиңиздер. Тилекке каршы башка окуучулар бул конкурста катыша албай калышат. Балким алдыда мындан дагы жакшы конкурстар пландаштырылды.
Бизде жылда жаштар арасында конкурстар болот. Эми көбүнчөсү юристтер арасында, жаш юристтер арасында ошол республикалык конкурстар болот, кубоктар. Бул сотко даярдык боюнча жарандарды кабыл алып, аларга консультация берүү жаатында конкурстар болот. Андан тышкары юридикалык документтерди түзүүдөгү конкурстар болот. Андан тышкары азыр биз ушул атайын укуктуу портал ачып атабыз, атайын блог ачып атабыз. Ошол жаатында ошол жаштарга биз сөзсүз түрдө азыр бул иштөө процессинде жүрүп атат. Биз конкурс сыяктуу мындай бир интеллектуалдык бир площадка түзүп, ошол жерде кахот же хакатон ошол сыяктуу бир оюндар менен аркылуу, мисалы үчүн жаштар менен биргеликте иш алып барабыз. Андан тышкары мына бул 15 апрелде жаштар дворецинде, дворец спортта Кудай буйруса жаштардын борбору бар экен. Ошол жерде биз сөзсүз түрдө дагы укуктуу жааттан дагы бир чоң оюн конкурс өткөрөбүз. Ал боюнча дагы биздин сайтка, биздин соц тармактарга киришсе, ошол жерде как раз окуучулар катышса болот. Ал жерде дагы биздин өзүнүн мындайча айтканда кичинекей призлерибиз болот албетте. Сонун жана менин оюмча мотивация берип телекөрүүчүлөргө айта кетейин, бул белектер кичинекей эмес. Менин оюмча да, анткени албетте сиздер айтып кеткендей уюлдук телефондор, планшеттер, ноутбуктарды айта кеттиңиздер, жана ар бир эле бала буга кубанат деп ойлоймун. Ошондуктан биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында дагы сиздер катышкыңыздар келсе, сөзсүз түрдө сайттарга же болбосо өздүк баракчаларга дагы Артур мырзага кайрылсаңыздар болот. Айкөкүл, сенин пландарың тууралуу буга чейин айтып кеттиң, туризм багытында балким иштеп калармын, пландар бар деп, юридикалык багытында алып кетүү пландар барбы? Ооба, бар. Айтып кеткендей эле, бул спорт ордосунун ичинде Жаш Муун деген организация бар. Көп ушул ар бир клуб бар, өзүнчө эко-клуб, Dance for Life дегенде. Ошол жака көп катышып, биз ошо өзүбүздүн алган опытыбыз менен ар бир мектепке барып, өзүбүздүн оюбузду ачык айтабыз. Ар бир бала өзүнүн укугун билиш керек, же болбосо экология тараптан айтып кетебиз. План бар, өзүбүздүн командабыз бар түзүлгөн. Биз майдан баштап иштеп баштайбыз. Жана ушул команда менен чогуу пландаштырып жатат экенсиңер, жакшы. Эмеси буга чейин кайталап кеттик, келиңиздер өз эфирибизди жыйынтыктайлы, эфирибиздин аяктаганына да бир аз убакыт калды. Өз кеңешиңизди берип кеттиңизчи Артур мырза, деги эле катышуу керекпи ушундай конкурстарга, эмне себептен, кандай пайдасын алып келет, жыйынтыктоочу сөздөрдү сизге? Рахмат, биринчиден сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, иштериңиздерге ийгилик, студияңыздарга өнүгүү каалайбыз, элибизге аманчылык, пандемияга токтобосун каалайбыз, тынччылык болсун, молчулук болсун. Андан тышкары сөзсүз түрдө мен айтып кеңеш берерим, мен ушул укук жаатында жүргөн адам катары биздин кайсы гана жараныбыз болбосун, бул күнүндүк турмушунда дагы бул укуксуз кадам ташталбайт. Ар бир нерсени бардыгы укуктук жааттан жөнгө салынат. Ошондуктан канчалык деңгээлде ар бир жаран өзүнүн бүгүнкү күндө мыйзамдарды так биле турган болсо, ошончалык деңгээлде биздин мамлекетте укуктар мыйзамдуулук сакталып, биз алдыга жылуу ошол эле көп чоң өнүгүү, прогрессивдүү нерселерди жасай алабыз да. Бул жерде сөзсүз түрдө мамлекеттин өнүгүшү, биздин жакшы бакубат жашообуз өзүбүздүн мыйзамдуулукту, укукту канчалык деңгээлде билүүбүздөн түз көз каранды. Ошондуктан ар бир жаранга, жаш болобу, досторум болобу, ийне карындаштарым болобу же улумум болобу, сөзсүз түрдө эч качан кеч эмес. Бош убактыда отуруп, жөн эле бир соц тармактарда отуруп убакытты кетиргенден көрө, сөзсүз түрдө бир укуктуу жааттан маалыматтарды алып, пайдалуу нерселерди биле турган болсо, ал өзүнүн эле турмушунда дагы чоң ролду ойнойт деп айтат. Эмеси дал ушул жаш балдардагы айымдар, мырзалар болобу, сизге кайсыл жака кайрылуу экендигин дагы бир жолу кайталап кетиңиз, ошол эле сайтты жана өздүк баракчаларыңызды. Биздин ассоциация юридических клиник Кыргызстана деп терсе Google'дан сразу чыгат. Андан тышкары www.ilc.kg сайтына же болбосо укуктук аймак, зомбулук тактаба же болбосо күч бирдикти ошого бир топ хэштегтери бар, аларга кирсе, соц тармактардагы кайрылса, же болбосо биздин өздүк телефон 0312 97 36 33 же болбосо 0556 038 039 телефондоруна да кайрылса, биз сөзсүз түрдө биздин досторубуз менен байланышып, аларга кеп кеңешти же болбосо ошол конкурстар боюнча жана башка жааттан кошумча маалымат берип жардам беребиз. Айкөкүл, сага дагы эркин микрофон суналып, балким телекөрүүчүлөргө дагы кеңеш берип кет, же жөн гана салам жолдосо болот.
Биринчиден бул программага чакырганыңыздарга чоң рахмат. Келгениңизге аябай кубанычтамын. Эң негизгиси өзүңөргө ишенгиле, активдүү болгула, көптөгөн конкурстарга катышкыла жана өзүңөрдү туура, өзүңөрдүн укугуңарды билип жүрүү зарыл. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиябызда Артур Бакиров, учурда дал биз талкуулаган конкурстун уюштуруучусу, Кыргызстандын укуктук клиникалар ассоциациясынын президенти жана Айжан болот, кызы Айкөкүл Баян Антоновго окуу тарбия комплексинин 10-классынын окуучусу. Сиздер дал биздин өлкөбүздүн жарандарына дал ушундай пайдалуу маалымат берип, алардын дагы өз билимин кеңейткенине дагы ыраазычылык билдиремин. Сиздердин өз убактыңыздарда бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Биздин дал ушундай билбеген укуктар тууралуу дагы бизге маалымат берип жүрө бериңиздер. Кыргызстандын өнөрүн дагы ушундай мынча айткан өз өркүндөтүп жатасыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык, алдыдагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Эмесе биздин телекөрүүчүлөрдүн дагы көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин кайталап кеткендей эле ар бир жаран, ар бир киши өз укугун 100% билиши керек. Анткени кандайдыр бир көйгөйгө туш болуп калсаңыздар, сөзсүз түрдө өз укуктарыңыздарды билиңиздер. Жана эгерде билбесеңиздер, Кыргызстандын укуктук клиникалар ассоциациясына кайрылсаңыздар болот. Эмесе бүгүн биз бул укуктар тууралуу бардыгын талкууладык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер дал кандайдыр бир ушундай темаларда ачкыңыздар келсе, же биздин коноктор катары кандайдыр бир белгилүү инсанды, кызыктуу инсанды көрүңүздөр келсе, 0508 400 100 номерине жазыңыздар. Жана биздин социалдык баракчаларга дагы катталууну эч унутпаңыздар. LTV Check-it KG жана Cinemax Check-it HD деп биздин Instagram баракчасына катталыңыздар. Facebook баракчасында Любимый HD Cinemax деп бизди тапсаңыздар болот. Кызматыңыздарда 2 саат бою мен Сезим Имамадиева болдум. Бизди дүйшөмбүдөн жума күнүнө чейин Любимый HD телеканалында таңкы 8ден 10го чейин дал түз эфирде көрө аласыздар. Эмесе күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Кайрадан амандашканча.